Тандем деп аталган юристтер коому Кыргызстандагы саясий укуктук абалга баа берген. Биз ушул коомдун өкүлү юрист Эрлан Алимбаевди чакырдык. Эрлан мырза, саламатсызбы? Сиздер ушул Кыргызстандагы саясий укуктук абалга баа берген өзүңүздөрдүн баяндамаңыздарды жарыяладыңыздар. Ушундагы негизги моменттерге токтолуп кетсеңиз. Ооба, биздин коомубуз ушул азыркы Кыргызстанда болуп аткан өзгөрүүлөргө анализ жүргүзүп баа бергенбиз. Себеби өзүңүздөр билгендей, октябрь айларында шайлоонун жыйынтыгына наразычылыктын негизинде бийлик алмашып, андан соң көп мыйзамдар деле конституциядан баштап өзгөрүп баштады. Булардын баары жарандык коомуна, элге, бүт бизнес чөйрөсүнө дагы таасирин тийгизет. Себеби бийлик алмашкандан кийин алар биринчи айткан кадамы болгон кадамы бул конституцияны өзгөртөбүз деген. Себеби парламент мамлекетте башкарууда жашап көп жакшылыктарга жеткен эмеспиз. Ошого күчтүү президенттик мамлекет курабыз деп ошондой кадамдарга басып келатат. Анан ошого ушул кандай өзгөрүүлөр болду эми, ошол өзгөрүүлөр кантип эми кандай жакшы жаман жагынан таасир этеби, ошолга биз баа бергенге аракет кылдык. Ушул өзгөрүүлөр кандай таасир берди? Буга чейин юристтер дагы мындай көп кемчил жактарды айтып келишти. Ушулар мисалы жарандык коомго кандай таасирин берип атат? Көбүнчө айтылган сын пикирлер бул кабыл алынган чечимдердин процесси кандай жүрдү? Тез арада шашылыш болгон учурлар болуп атат. Талкууга жарандык коомдор, эксперттердин катышуусу кенен болуш керек эле. Алар жакшы талкууга алынбаган соң ушуга ар кандай сын пикирлер келди да. Бул эми шашылыш түрдө жасалган кадамдар деп айтса деле болот, бирок ушуларды тез арада мыйзам талаасына киргизбесе дагы бул дагы өзүнүн таасирин тийгизет. Ошол себеп менен кабыл алынган чечимдерди коом менен талкуулап, элдин өзүнүн кызыкчылыгын дагы эске алганда, бул чечимдер кийин мыйзамдуубу же мыйзамсызбы деп эч ким сын пикир айтпайт эле, сындабайт эле. Себеби ал кенен талкууланса, элдердин пикири эске алынса, демек бул мыйзамдар баары ушул карапайым элдин, Кыргызстандын жалпы элинин кызыкчылыгына жооп берет деп эсептесе болот эле. Ошол себеп менен биз болгон көп эле кабыл алынган чечимдер ушул талкуу болду, болбоду деген эле маселени туудурат да. Себеби ошол эске алынбай калышы мүмкүн. Себеби бул азыр мыйзамдар шашылыш түрдө кабылданып калса, чийки болуп калса же башка бир мыйзамдарга карама каршы келип калса, алар кийин соңку кайра эле оңдоп өзгөртүү киргизүүгө муктаж болуп калат. Анда акыркы жылы эле маалыматты манипуляциялоо деген мыйзам боюнча, мыйзам долбоору боюнча дагы мындай макулдашылган комиссия түзүлүп атты эле. Эми болсо ошол мыйзам мындай башкача ат менен кайра кабыл алынганы жатыптыр да. Бузулган ушул мыйзамды кайра өзгөртүп, кайра макулдашылган комиссия түзүүнүн дагы мөөнөтү өтүп кеткен. Себеби комиссиянын мөөнөтү былтыры октябрына чейин түзүлүш керек эле. Себеби президенттин каршы пикири менен кайтарылып келген мыйзамдарга регламентте мөөнөт көрсөтүлгөн. Кайсы күндүн ичинде, канча күндүн ичинде, 10 күндүн ичинде комиссия түзүлүп, ал комиссия 30 күндүн ичинде өзүнүн сунуштарын берилсин деген мөөнөттөрү бар эле. Алардын мөөнөттөрү баары былтыры 2020 жылдын октябрында эле аяктаган. Демек, бул бүт мөөнөттөр өтүп кеткенден кийин комиссия түзүлүп, макулдашуу комиссиясы. Андан соң сиз айткандай жаңы мыйзам аты баш өзгөрүп, кээ бир нерселер кошулуп, өзгөрүлүп кирди. Эми ага чейин айтылган сунуштар баары эске алынды деп жарыялады ошол мыйзам чыгарган өкүлдөрү. Ошого эми жалпы эле
элдин катышуусу менен коомдук талкууга чыгыш керек бул мыйзамдар. Анан жарандык коомдун пикирлери дагы эске алыныш керек. Себеби эми жалпысынан эле бул мыйзам сөз эркиндигине жанагындай таасирин тийгизет деген ойдо бүт эксперттин баары. Ошого ал кийин соңку ушул сөз эркиндигин чектөөгө жол бербеш үчүн азыр талкуу жүрүп, ушул көрүнүштөрдү четке кагыш керек да азыркы талкууда. 3 окууда карала турган болгон учурда ушуга окшогон сунуштарды жарандык коом берсе, эксперттер берсе, юристтер, анда ошол жакшы мыйзам болуп чыгыш керек. Бирок жалпысынан эле бул сөз эркиндигине чек кое турган мыйзам болуп келет да азыр. Буга чейин деле жана коммерциялык эмес уюмдар тууралуу да мыйзам кабыл алынып калды да, бул мыйзамга кандай карайсыз? Мыйзамдагы бир аз дискриминациясы көрүнүп турат. Себеби неправительственный организациялардын түрү көп, бирок ушул киргизилген өзгөрүүлөр болгону бир 4 түрүнө багытталган да. Бул общественный фонд дегендер, общественное объединение, объединение юридических лиц и учреждение деген 4 эле бейөкмөт уюмдардын түрүнө багытталган өзгөрүүлөр. Булар эми кошумча дагы келген кирешелер боюнча маалымат берилсин деген жери бар. Анан ошол маалымат берилбесе, тиешелүү органдар ушул уюмдарды жабууга чечим чыгарса болот, жапканга мүмкүнчүлүк берилет деген жери эле кошулуп атат да. Ошол себебинен кайсы бир бейөкмөт уюм аткарган иши жакпаса кээ бирөөлөргө, же жасаган жумушу кандай бир кызыкчылыктарга жооп бербесе, ушундай бир жол менен маалымат бербеди же берилген маалыматты толук эмес деген көрүнүш менен жапканга мүмкүнчүлүк берилип калып атат да. Бул эми жарандык коомдун өкүлдөрү президентке кайрылып атышат азыр. Ушул мыйзамды кол койбой кайра эле артка кайтарса, баягындай дискриминация болбой, бейөкмөт уюмдардын иши мыйзам талаасында эле калып, камсыздалып берсе жакшы эле. Себеби биздин бейөкмөт уюмдардын ролу Кыргызстанда өтө чоң. Алар көп социалдык, гуманитардык маселелерди чечип келет. Баягы мамлекет өзү жетпей, ресурсу жетпей, мүмкүнчүлүк жетпеген чөйрөлөрдү ушул бейөкмөт уюмдар баары өзүнүн ресурстары менен жардам берип келет да. Ошого бул жанагындай чектөө болуп эсептелип калышат. Сиздер жүргүзгөн талдоодо ушул кабыл алынган мыйзамдардын да бизнеске таасири жөнүндө дагы айтып кетсеңиз. Бизнес эми азыр биздин мамлекетте 80% баягы орто бизнес менен алектенген ишкерлердин саны деп эсептесе болот. Бүт жаңы бийлик келгенден бери президенттин өзүнүн сунушу менен бизнес чөйрөгө жакшы шарт түзүп бериш керек деген талап койгон. Ошол талаптын негизинде эми бизнести текшерүүлөрдү же аларга шартты түзүп бергенге багыт жасалыш керек. Азыркы кумтөрдүн тегерегинде болгон нерселер көп эле инвесторлорду дагы чочутуп, алар дагы баягындай ойлонуп турушат. Кандай багытта Кыргызстан өзгөрүп баштайт, кандай мыйзамдар кабыл алынат. Себеби конституция кабыл алынгандан кийин жалпы масштабдуу инвентаризация жарыяланды. Бүт мыйзамдар кайра каралып чыгат. Кээ бир мыйзамдарды
жокко чыгарабыз деген биринчи ошондой ойлор болгон. Эми ошол инвентаризациянан кийин кандай мыйзамдар кабыл алынып калат? Ал ошол бизнес чөйрөгө ыңгайлуу шарттарды түзөбү же түзбөйбү? Ошону карап күтүү режиминде турат көп инвесторлор, бизнес чөйрөдө эмгектенген ишкерлер. Ошого кумтордун тегерегинде болгон маселелер коррупцияга байланышкан жарандарды жоопкерчиликке тартып атат. Эми ал кандай мыйзам чегинде далилденип сот чечет жоопкерчилигини. Бирок ага ошол биздин мыйзамдар же айрым чиновниктер дагы шарт түзгөн деп ойлосо болот да. Себеби мыйзам чегинде бүт жумуштар аткарылса, коррупция болбойт деген ойдобуз да биз. Анализибизде дагы айтып атабыз, эки түргө бөлүнөт. Баягы добросовестный инвестор деп и недобросовестный деп экиге бөлүп атабыз да. Себеби добросовестный дегендер эми мыйзамда кандай жасал айтылса, ошондой шарт менен келип иштегенге даяр алар. Бүт мыйзамда келген мамлекетти мыйзамда көрсөтүлгөн тартипти сактайбыз. Ошол жерде кандай эрежелер коюлган болсо, ошол боюнча биз иштейбиз деп эле добросовестныйлар келип ошентип иштейт. А недобросовестный дегендерибиз, алар эми жанагындай айрым коррупцияга жакын чиновниктер менен байланышып, көп мыйзам бузууларды жаап жашырып, мыйзамды баягындай айланып өткөнгө аракеттенип иштеген дагы инвесторлор бар да, жок эмес. Ошого баарына бирдей эле мамиле жасап, мыйзамда кандай көрсөтүлгөн болсо, ошол мыйзам чегинде иш алып барылса, биз ойлойбуз, ошол Кыргызстанга дагы инвесторлор келип иштегенге даяр болушат, анан коркушпайт. Себеби азыр бүт маселенин баары мыйзамдарда болуп атат, кабыл алынып аткан мыйзамдардын сапаты да болуп атат. Себеби азыр Жогорку Кеңештин өзүнүн дагы мөөнөтү өттү, алар баягында маанилүү чечимдерди кабыл албаш керек деген да пикирлер келип атат. Венеция комиссиясы дагы айтып аткан, Жогорку Кеңеш мөөнөтүн узарткандан кийин кайра иштеп кала турган болсо, көп маанилүү чечимдерди кабыл албаш керек, андай чечимдерден алысыраак болуш керек. Себеби булардын мөөнөтү уже өттү. Ошого минималдуу өзүнүн функциясын аткарыш керек деген сунушун айтып атат да. Себеби алардын мөөнөтү былтыры өттү. Ошо түгөндү. Жаңы шайлоо болуш керек. Ал эми качан болот? Мыйзам даяр боло элек шайлоо боюнча. Алардын июльдан баштап тартиби боюнча каникулга чыгыш керек. Ошого биз дагы айтып атабыз, Жогорку Кеңеш каникулга тараганга чейин ушундай маанилүү мыйзамдарды биринчи иретте кабыл алып, анан калган мыйзамдарды дагы өзгөрткөнгө кийин киришсе болот эле деген ойду айтып атабыз. Себеби азыркы чакырылыш Жогорку Кеңештин эң маанилүү шайлоого байланыштуу мыйзамдарды кабыл алып, жаңы Жогорку Кеңештин чакырылышы келип шайланып отургандан кийин калган мыйзамдарга киришсе болот эле деген ойду айтып атабыз. Ошого каникулга тарабай, ушуга окшогон маанилүү мыйзамдарды биринчи иретте кабыл алса деген сунушубуз берилип атат. Ошого булардын кандай мыйзамдары келет, кандай мыйзамдар кабыл алынат, анан эртеңки күндө кандай шарт түзүлөт бизнес чөйрөсүнө деген нерселер дагы баары азыр күтүү режиминде байкап, карап отурушат. Эми кандай жол менен Кыргызстан мындан ары барып ишин алып барат деген маселе болуп атат да. Ушу сиздер бир жылдык өткөн жылдын октябрынан ушул кезге чейинки мыйзамдар тууралуу айттыңыздар да. Ооба.
ооба ушул октябрдан баштап кандай өзгөрүүлөр болду? Эми ошол эң негизгиси биздин башкаруу формасы өзгөрүп атат. Эми ошонун негизинде конституция жаңы референдумда кабыл алынды. Ушул конституция менен ошо конституцияга байланыштуу бүт мыйзамдар өзгөрүлүп, мисалы азыркы өкмөт кабинети дагы кайрадан шайланып, жаңы мыйзам менен ишке кириш керек. Азыркы курамы ал техникалык деп, баягындай бул дагы убактылуу деп айтылса болот да. Себеби кабинет министр боюнча жаңы мыйзам кабыл алына элек. Алар дагы азыркы жогорку кеңештин чакырылышынын эң приоритеттүү маселелердин бири деп эсептесе болот да. Ошолордун биринчи кезекте ушул мыйзамдарды кабыл алып берип, анан кийинкиге өтсө болот эле. Себеби азыр инвентаризациянын дагы мыйзамдардын жанагы жалпы бирдик концепциясы жок. Мисалы бизнеске ыңгайлуу шарт түзүлүп берилсин деген чакырык болсо, калган мыйзамдар боюнча болгону ушул конституцияга эле дал келтириш деген эле чакырык болуп атат. Мисалы буга чейинки болгон мыйзамдын өзгөрүүлөрү гуманизациялоо деп айтылган. Жанагы оор эмес кылмыштарга эркинен ажыратуу жаза колдонулбай, мүмкүн болушунча айып пул коюлуп же жанагындай коомдук иштерге тартылып, бирок эркинен ажырабай турган бир жаза колдонулса, түрмөдө отурган жарандардын дагы саны азаят эле. Ар бир жаран аякта отурганы бул биздин баягы налогоплательщиктин жүгү болуп эсептелинет. Ар бириге мамлекеттин эсебинен каражат төлөнөт. Ошого мурун ошондой гуманизациялоо деген чакырык болсо, азыркы мыйзамдарды дагы ошо бир жалпы бир концепциясын түзүп, ошол президенттин атынан болобу, азыркы бийликтин атынан ошондой концепция түзүлүп чыкса, калган мыйзамдар ошо жаңы жогорку кеңештин курамы келип өзгөртүп баштаганда, ошол концепциянын негизинде алып барса болот эле. Ошого биздин дагы ушул анализибизде берилген сунушубуз ушул мыйзамдарды өзгөртүүнүн дагы концепциясы, бирдик бир концепция иштелип чыкса, ошонун негизинде калган мыйзамдар дагы өзгөрүлөт эле деген ойду көрсөтүп атабыз. Себеби азыркы уголовный кодекстерге жаңы долбоорлор иштелип чыккан менен таанышсак, бул кайра эле баягы криминализациялоого кайтып келаткан көрүнүш болуп атат. Себеби жоруктар кодексти жокко чыгарабыз деп атат. Мурунку эле Союз малындагы кылмыш кодекси менен административдик жоопкерчилик кодекстери кайтап келет деп атат. Кээ бир кылмыштар боюнча уже эркинен ажыратуу жазалары көрсөтүлүп атат. Ошолордун баарын эске алсак, бул көбүрөөк азыркы өзгөрүүлөр криминализациялоого ооп кетип атат деп ойлосок болот да. Ошого жалпы бир концепция керек деп ойлойбуз. Ошонун негизинде анан калган мыйзамдарды шашпай, баягындай экинчи иретте жаңы жогорку кеңештин жаңы курамы менен кабыл алса болот деген ойдойбуз. Ушу бир жылдын ичиндеги мыйзамдарга анализ жүргүзгөндө ошол биз Кыргызстан, биздин өлкөбүз укуктук талаадан чыгып калыптыр деген тыянак чыгарса болот да, Ооба, азыркы учурда эми мыйзамдуу легитимдүү орган деп президент менен сот бийлигини эсептесе болот да. Жанагы жогорку кеңештин дагы мөөнөтү өттү деп атабыз. Кабинет министрдин мыйзамы даяр боло элек, алар убактылуу мурун иштеп атат, убактылуу техникалык деп айтылып, азыр ошол боюнча эле иштеп атат. Мыйзамдарды кабыл алгандан кийин ар бир
чечимдер дагы уже баягы мыйзам талаасына түшүп легитимдүү чечим деп эсептесе болот да. Азыр өздөрү легитимдүү эмес болуп туруп чыгарган чечимдер дагы суроо тудурат да. Ошондо жалпысынан айтканда, ошол жакын арада кандай сунуштарды берип атасыздар, эмнелер, кайсы мыйзамдар кабылданыш керек экен? Ошо эң негизинен шайлоо боюнча мыйзам тез арада кабыл алынып, шайлоо жарыяланып, анан депутаттардын жаңы курамы шайланып келиш керек. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы иштеп чыккан Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоорун кеңири коомдук талкуулоону жүргүзүү. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин мыйзамдуулугун маселелеринде сакталып жаткан айкын эместикти эске алуу менен иштеп жаткан БШКнын ыйгарым укуктарын узартуу жана биринчи кезекте эң жакынкы учурда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине шайлоону өткөрүү туура болот деп ойлойбуз. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине шайлоо жагынан шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү кабыл алуу үчүн кезексиз сессияны өткөрүү жөнүндө сунуш менен Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасына кайрылуу мүмкүнчүлүгүн кароо. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши белгиленген жол жоболорго ылайык шайлоо жөнүндө мыйзамды кабыл алгандан кийин Кыргыз Республикасынын президенти жогорку кеңештин депутаттарына шайлоону дайындоосу. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине шайлоону жаңы мыйзамга ылайык өткөрүү жана 7-чи чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин иштеп башташы. 7-чи чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши мамлекеттик институттарды Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык келтирүү жана алардын мыйзамдуулугун камсыз кылуу максатында алардын иштешине тиешелүү мыйзам долбоорлорун кароосу. Борбордук шайлоо комиссиясы боюнча мыйзам кабыл алынды. Мына бүгүнкү күндө кол коюлду деп айтылды. Анын ошол жаңы мыйзам боюнча эми шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү кайра шайланыш керек. Алардын да мөөнөтү аяктады жакын арада. Азыр тандалып атат, 12 мүчө президенттен, немеден, жарандык коомдон, анан жогорку кеңештен деп бөлүнчү эле азыр 6-дан 2-ге бөлүп, жарымы президент 50%-тан президент атынан президент тарабынан шайланат, калган жарымы жогорку кеңеш тарабынан деп бекитилди жаңы мыйзам боюнча. Эми ошол жаңы мыйзам боюнча мүчөлөрү ишке киришип, тандалып ишин баштаса, алар уже кийинки шайлоону жарыялаганда дагы, жарыяланган чечими дагы уже бул баягы мыйзамдуу деп эле эсептесе болот. Ошого Боруш шайкомдун мүчөлөрү тандалып ишин баштаса, эң негизгилери, анан ошонун негизинде шайлоолор жүрүп, депутаттар шайланып, калган мыйзамдарды шашпай, ушу концепцияга жараша кабыл алса, ошондо туура болот деп эсептейбиз. Жогорку кеңешке шайлоолор кайсыга чейин, кайсы мөөнөткө чейин өтүшү керек эле? Жылдыруу чечими жокко чыгарылып, 1-июнга чейин жарыялаш керек эле жаңы шайлоонун мөөнөтүн. Бирок 1-июн уже июнь аяктап атат. Андай чечим кабылдана элек, себеби мыйзам да даяр эмес. Качан жарыяласа болот эми, ошол кайсы тартипте, канча санда, анан мурункудай гендердик квоталар сакталабы жокпу, ал дагы азыр баягындай суроо тудуруп атат, калабы андай квоталар жокпу. Бүт баары ушу мыйзамдын, кабыл алына турган мыйзамдын негизинде болсо, эми ошо мыйзам кабыл алынгандан кийин шайлоо жарыяланат. Ошого чейин пока качан жарыяланышы пока белгисиз болуп атат. Тандем юристтер коому Кыргызстандагы саясий укуктук абалга баа берген баяндамасын жарыялаган. Биздин студияда коомдун юристи Эрлан Алимбаев мырза болду. Сиздер Политклиника медиасынын сереп берүүсүнө күбө болдуңуздар. Саламатта калыңыздар.